Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Күтүлгөндөн эрте дайындалган шайлоо. Жогорку кеңешке шайлоо 30 ноябрда өтөт. Жаңы эрежелерге ылайык бир шайлоочу бир талапкерге гана добуш берет. Жаш мугалимдерди 0% ипотека менен камсыз кылуу боюнча жаңы программа иштелип чыгат. Өкмөт бул демилги аркылуу жаш адистерди кесибине кызыктырып, турак жай менен камсыздоону көздөйт. 1 октябрдан тарта көмүрдүн баасы убактылуу мамлекеттик көзөмөлгө алынат. Мындай буйрук көмүрдүн бааларын негизсиз көтөрүлүшүн алдын алып, калк үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга багытталган. Issık Köl'de izделип жаткан 17 жаштагы кыз зордукталып өлтүрүлгөн. Анын сөөгү кеминден табылды. Ош шаарында 9 айда жалпы 100 чакырымга жакын жолго асфальт төшөлдү. Бул көрсөткүч буга чейин 10 жылда жасалган жолдон 2 эсе көп экени маалымдалат. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурдаш шайлоо 30 ноябрга белгиленди. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Бул жолку шайлоо жаңы эрежелер менен өтүп, депутаттарды тандоонун системасында олуттуу өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Шайлоонун датасы, депутаттардын саны жана округдарды бөлүштүрүүнүн жаңы тартиби тууралуу кабарчыбыз кененирээк маалымат берет. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо күтүлгөндөн эрте мөөнөтүнөн мурда өткөрүлө турган болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык бул саясий өнөктүк 2025-жылдын 30 ноябрына жекшембиге дайындалды. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясынан баштап жалпы шайлоочуларга чоң даярдыкты талап кылат. Мындагы эң негизги өзгөрүү депутаттардын саны жана аларды шайлоо жараяны. Мындан ары 90 депутат 30 көп мандаттуу округтан шайланып келет. Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2025-жылдын 30 ноябрына жекшембиге дайындалсын. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык өткөрүүнү уюштурсун. Бул мөөнөтүнөн мурда шайлоо жогорку кеңештин ишмердүүлүгүндөгү маанилүү өзгөрүүлөрдүн башталышын билдирет. Эми БШКга мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө тагыраагы 7 күндүн ичинде шайлоо округдарын түзүү жана бекитүү милдети жүктөлөт. Жаңы шайлоо эрежелерине ылайык жогорку кеңешке жалпы 90 депутатты шайлап алуу үчүн өлкө аймагында 30 көп мандаттуу шайлоо округу түзүлөт. Ар бир округтан 3 депутат мандатталат. Мында бир шайлоочу 3 талапкердин бирөөсүнө гана добуш бере алат. Ошол жөнүндө көп талкуулар болуп атат. Эгер көп мандаттуу округ болсо, бир округтан 3 депутат шайланатса, эмнеге 3 депутатка белги кое албайбыз депчи. Бул ошол бизде конституциялык мыйзамда ошол тартиби каралган. Шайлоочу бир гана талапкерге өзүнүн тандоосун кылат, бир гана талапкерге өзүнүн белгисин коет депчи. Анан ошол 30 округтан 3 депутат шайланат, бул жаңы норма. Республика боюнча 4 миллион 267 шайлоочу бар. 30 округ шайлоочулардын санына жараша бөлүнөт. Бул орточо эсеп менен ар бир округга 140 миңдей шайлоочу туура келет. Бирок мыйзамда белгиленгендей, округдардын чек араларында шайлоочулардын санына 20%га чейин айырмачылыкка жол берилет. 20%га мындай отклонение деп коебуз. Бир округда 142 миң шайлоочу болушу мүмкүн, а экинчи округда мисалга алганда 155-160 миң шайлоочу болуп калышы мүмкүн. Бул шайлоочулардын санына карата бөлүнөт. БШК шайлоо өнөктүгүндө билим берүү кызматкерлеринин активдүү катышуусу маанилүү экенин белгилешти. Бирок акыркы мезгилдерде агартуу министрлигинин жергиликтүү билим берүү бөлүмдөрүнүн айрым башчылары, мектеп директорлору мугалимдердин шайлоону уюштуруу иштерине катышуусуна тоскоолдук жаратып, шайлоо комиссиясынын курамынан негизсиз чыгарып жатканын маалымдашты. БШК өлкө боюнча 2492 шайлоо участкасында иштеген 24995 шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ичинен 15496-сын, башкача айтканда 63%га жакынын мугалимдер түзөрүн кошумчалашты. Биз ошол мугалимдер менен, медиктер менен көбүнчө ошол участкалык шайлоо комиссиянын көпчүлүк түзүмүн мугалимдер, медиктер түзөт. Алар менен иштешүү буга чейинки да көп тажрыйбаларын эске алып, анан мен айткан жогорку талаптарды эске алып,
ошо участкалык шайлоо комиссияларында, аймактык шайлоо комиссияларында ошо көпчүлүгү мугалимдер. Кээ бирөө туура эмес түшүнүп атат. Аймактык ошо участкалык шайлоо комиссиясында иштеген мугалимдерди бул үгүт иштерине же бир башка мыйзамда каралбаган иштерге аралаштыргандай болуп атат деп айтып атышат. Биз аларга алдын ала айтабыз, мугалимдер бир гана ошол өздөрүнө эмне милдеттери бар, шайлоо күнүндө кандай иштеш керек, ошол жактан гана иштешет. Анан үгүт иштерине же болбосо талапкерлердин кандайдыр бир башка жумуштарына алар аралашпайт. Бул боюнча Агартуу министрлиги төмөндөгүдөй жооп берди. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарынын кызматкерлери жаран катары шайлоо процессинде байкоочу же шайлоо комиссияларынын мүчөсү болууга укуктуу. Бирок алар бул укукту өзүнүн кызмат абалын, өзү иштеген билим берүү уюмунун мүлкүн жана кадыр баркын пайдаланбастан негизги ишинен тышкаркы убакта гана ишке ашырышы мүмкүн. Эске салсак, жогорку кеңештин 7-чакырылышы 25-сентябрда өзүн өзү таркатуу тууралуу демилгечи топтун чечимин бир добуштан колдогон. Ага 84 депутат добуш берген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев расмий жумуш сапарын алкагында Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Касымалиев Беларусь тарапка жылуу кабыл алгандыгы жана сапардын жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун саламын жеткирди. Жолугушууда тараптар эки тараптуу соода жүгүртүүнү жана инвестициянын көбөйтүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, кызматташтыкты кызыктырган тармактарда кеңейтүүнү талкуулашты. Александр Лукашенко Кыргыз-Беларусь мамилелеринде акыркы жылдары жаңы дем пайда болгонун, бул өз кезегинде бизнес жана гуманитардык байланыштарды кеңейтүүгө шарт түзүп жатканын белгиледи. Эскерте кетсек, бул сапар Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысынын акыркы 24 жыл ичиндеги Беларуска жасаган биринчи расмий сапары болуп, өзгөчө символикалык мааниге ээ экени белгиленди. Акшыда эми грин картасы же 3 түрдө визасы бар мигранттар гана трак айдап иштей алышат. Бул тууралуу миграция боюнча юрист Манас Муратбеков өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Анын айтымында Акшынын федералдык автотранспорт башкармалыгы оор жүк ташуучуну айдаган мигранттарга тиешелүү шашылыш эреже чыгарып, аны күчүнө киргизди. Ага ылайык эми туруктуу миграциялык макамы жок чет өлкөлүктөр коммерциялык айдоочулук күбөлүк алып, трак айдап иштей албайт. Жаңы эрежени киргизүүгө чет өлкөлүктөргө айдоочулук күбөлүк берүүдө көптөгөн мыйзам бозуу фактылары жана мигрант айдоочулар айдаган трактардын олуттуу жол кырсыктарына кабылышы себеп болгон деп айтылат маалыматта. Бүгүн 30 сентябрда Кыргызстанда чет элдик номурлуу автоунааларды мыйзамдаштыруу аяктайт. Бул тууралуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча агенттиктин басма сөз кызматы билдирди. Буга байланыштуу агенттиктин бардык бөлүмдөрү түнкү саат 12:00 чейин иштейт. Агенттик мыйзамдаштыруу процессинен өтө элек жарандардын калган убакыттан пайдаланып, жакынкы аймактык бөлүмгө кайрылууга чакырды. 2025 жылдын 1-апрелинен тартап президент Садыр Жапаровдун автотранспорт каражаттарын мыйзамдаштыруу боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгына ылайык өлкөдө чет элдик мамлекеттик каттоо номурлары бар автоунааларды мыйзамдаштыруу боюнча ири кампания жүргүзүлүүдө. Мыйзамдаштыруу 2024 жылдын 31 декабрына чейин Кыргызстанга ташылып келинген чет элдик номурлуу автоунааларга тиешелүү. 30 сентябрга карата өлкө боюнча 26.648 мындай автоунаалар катталган. Кыргызстанда 1-октябрдан тартып көмүрдүн баасы 90 күнгө убактылуу жөнгө салынат. Экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көмүрдүн максималдуу бааларын бекитет. Ал эми Жалал Абад облусунда көмүрдүн мамлекет тарабынан жөнгө салынган баасы жарыялана элек. Базар баасына келсек, кара отундун 1 тоннасы 7500гө, калыбына 350 сомго чейин бааланып жатат. Жергиликтүү тургундар көмүрдүн баасы өскөнүн, аны көзөмөлгө алуу зарыл экенин айтышса, сатуучулардын дагы жүйөсү бар. Кененирээк кийинки материалда. Көмүрдү басымда туруш боюнча 7,5. Арзаны бармы азыр? Кымбаттыбы?
Kömür kımbat болуп атат. Азыркы учурда бизге балалар коюлу элек. Кыргызстанда 1-октябрдан тартып 90 күнгө көмүрдүн баасына убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен кабарланды. Көмүр социалдык маанилүү товарлардын бири болгондуктан монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көмүрдүн максималдуу бааларын белгилейт. Мындай буйрук көмүрдүн бааларынын негизсиз көтөрүлүшүнүн алдын алып, калк үчүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга, ошондой эле аймактардагы отун рыногунун абалын турукташтырууга багытталган. Кендеги болгон баасын, дүң баасын деп биз билип алсак, анан жерден анан бул жакка ташып келүү, аралык, кеткен расходтору коюлуп, анан бул жактагы шаар ичиндеги элге колдонулган баасы чыгат. Азыркы учурда бизге балалар коюлу элек, жогору жактан бизге атайын буйруктар чыгарылып келген. Биз азыр ошол жеке ишкерлер менен, ошол көмүр казган ишкерлер менен сүйлөшүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен администрация шаар менен биргеликте иш жүргүзөбүз. Аны эртеңки күндөн баштап графиги коюлган. Манас шаарына жана Жалал Абад облусунун аймагына негизден Алай, Маркай, Төлөк, таш көмүр жана бел алманын көмүрлөрү жеткирилип жатат. Азыркы учурда сатуу түйүндөрдө кара отундун тоннасы 7000ден 7,5 сомго чейин бааланып, ал эми бир кабы 300-350 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Сатуучулардын айтымында ташуу чыгымдарынын кымбаттаганы жана кендерден көмүр алуудагы кошумча чыгымдар көмүрдүн баасынын өсүшүнө таасир этет. Көмүрдү басымда туруш боюнча 7,5. Бул кайсыл жердин көмүрү? Маркайды көмүрү. Бул 1 тоннасы да ошондой. 1 тоннасы. Мисалы эленген, эленбеген деген сыяктуу болот экен, алар. Эленген 10 сомго барат. Эленбеген 7,5 сом. А бул кабына эсептегенде канчадан болуп калат? Кабына эсептегенде боло турганы 300 сом. Айтылышы 310-320. Бизге 6,5 акы берет. 7ден сатабыз. Анда көбүрөөк тоннага болсо. Көмүрүбүз деле бизге мына бир машинасы көмүр 40 000 болуп кетип атат. Ал машина бизге күндө келбей атат. Bir жумада bir келет келсе, ушундай бизде азыр не көп болуп атат. Кымбат болгон үчүн биз да эле жок кымбат сатып атабыз балам. Болбосо биз деле жакшы эле кармадык. 300дөн кылдык. Мына 350ден болгонго bir жумада эле болуп калды. Эле жок көтөрүп атабыз, эчтеке калбайт экен. Арендабыз бар балам. Келген кеткенибиз бар. Бары жок кымбат. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл кымбат. Быйыл жаз мен деле көмүр арзандаган жок балам. Баштагы жылдары көмүрлөр 25 000, bir 23 000дерге түшөт эле, быйыл андай болбоду. Быйыл баасы мындан ары көтөрүлүшү мүмкүнбү? Мүмкүн да энди асал эркени деди, баланчы bir gün көтөрүлүн деди мисалы үчүн. Ошонго карап келе берет да. Бизге азыр мисалы үчүн 6,5 сомдон кесе, 6 сом 80 тиңден кесе, ошонго карап тиң коюлат да bunga. Муну сом кое албайсыз көмүргө. Ошонго тиң карап, ошонго карап көтөрүлөт да. Agar bilmedim endi hozir burunguda kelib qolsa, o'sha senada sotilaveradi bu yerda. Agar u yerda jichi ko'tarinsa, bu yerda ham jichi qo'shiladi-da, ayla jo'qda. Көмүрдүн баасын чектөө алдыдагы жылытуу сезонуна карата сунушталып жатат. Бул чара кара отундун базардагы баасына жараша узартылышы мүмкүн. Тургундардын айтымында азырынча көпчүлүк көмүр сатып алууга жетише элек. Мындан улам баага көзөмөл жүргүзүү зарыл. Анткени суук түшкөндө суроо талап кескин өсүп, муктаждык күчөйт. Арзаны бармы азыр? Кымбат да бар. Олдун арзаны да өткөн айыл ундан алдын келдер арзаны да. Азыр мына кымбат. Канча тонна алайын деп келдиңиз, кайсыл көмүрдү издеп келдиңиз? Мен майдасынан. Али унды пешкеге. Шуны кездеп келдим. Энд азыр булар 6 сомдон депти, килосуна. 6 сомдон кымбат. Bir hektarda gördük 5 сомдон деди. Өтө кымбат болуп кетти көмүрлөр. Шуну карашып житче арзулап берсе жакшы болорду элге хамчы. Али көп адам көмүр ойга жок, башка омаганlar канчадыр. Кичкене şu arzulat koysa yaxshi bo'lardi. Arzandasa yaxshi эле да барыбыз кылы. Көмүр кымбат болуп атат, жаксак кыйналып атабыз, ала албай атабыз, акча жетпей атат. Кийин алып, анан эптеп кыштан чыгып атабыз. 2025-26 жылдагы кыш мезгили үчүн Жалал Абад облусуна жалпы 230 000 тонна көмүр керектелет. Учурда билим берүү, саламаттыкты сактоо тармактарын көмүр менен камсыздоо уланып жатат. Анын ичинен мисалы билим берүү тармагына 24.212 тонна болса, бүгүнкү күндө 9.100дөн ашып калды, 38% түсөт. Анан саламаттык сактоо тармагы бар. Ал тармакта болсо 5.114 тонна өзү керектелет, сезонго. Ошонун ичинде бүгүнкү күнгө алар 22% аткарылып калды. Негизи бул калктыкка түсөт да. 201,4 000 тонна керектелет. Бүгүнкү күнгө где-то 13%га барып калдык да. Эми калк
негізінен ал өзінің шартынан жараша алып кете беришет да. Негізі жана бюджетный организациялар 1-октябрь анан ноябрга чейин барышат да. Кээ бирин кампалардын сыйымдуулугуна жараша графиктерге карап утурун келип төгүп алып беришет. Жалал Абад облусунда жалпы 180ден ашык көмүр сатуу түйүндөрү иштейт. Кыш мезгилине жакын облустагы район шаарларда арзан көмүр сатуу түйүндөрү уюштурулат. Эске сала кетсек, 2024-25 жылдын кыш мезгилинде Жалал Абад облусунда көмүрдүн баасы 5300 сомдон 8500 сомго чейин бекитилген. Бирок иш жүзүндө бул чектен ашып саткан учурлар катталып турган. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. $7000 акча каражатын алып жаткан жеринен адвокат кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте адвокат кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренесине шек саналып кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында жабырлануучу сөз болуп жаткан жактоочу Бишкектин Лелин райондук сотунда каралып жаткан кылмыш ишин оң жакка чечип берүү убадасы менен $7000 каражат талап кылганын айтып арыз жазган. Шектүү адвокат 24-сентябрда талап кылган акчаны алып жатканда кармалып, Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунун санкциясынын негизинде шектүү адвокат УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Райымбек Матраимовдун жакын тарапташы Мунарбек Сайпидиновдун камактагы мөөнөтү 30-октябрга чейин узартылды. Мындай токтомду Бишкектин 1-май райондук соту Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен 29-сентябрда чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, Ош облусунун Кара Суу районунда мамлекеттин карамагындагы жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысы аныкталган. Мунарбек Сайпидинов Сабай айыл өкмөтүнүн жана жер ресурстар мамлекеттик агенттигинин Кара Суу райондук филиалынын кызматкерлери 2014-жылдан ушул күнгө чейин жеке тараптар менен биргеликте мамлекетке тиешелүү жер тилкелерин жана социалдык мекемелерди мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз чыгарып, ири өлчөмдөгү зыян келтиришкени аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция менен кылмыш иши козголуп, Мунарбек Сайпидиновго сыртынан айыбы угузулуп, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Ал Орусиядан кармалып 7-августта Кыргызстанга алып келинген болчу. Ысык көлдө изделип жаткан 17 жаштагы кыз зордукталып өлтүрүлгөн. Анын сөөгү кеминде табылды. Бул тууралуу Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Айсулуу Мукашева 27-сентябрда түштө Барскон айылынан Каракол шаарына чыккан боюнча дайынсыз болуп жаткан. Туугандардын айтымында ал курбу кызына барам деген боюнча кайра келген эмес. Ата-энеси кечинде кызды издеп милицияга арыз менен кайрылышкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө кыздын сөөгү Кемин районунун Боом капчыгайына жакын жердеги жел арык аймагынан табылып, зордукталып өлтүрүлгөнү белгиленген. Ички иштер министрлигинин жана Ысык көл облусунун криминалдык милициясынын кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам издөөнүн натыйжасында 41 жаштагы шектүү жаран Бишкекте жашырынып жүргөн жеринен колго түшкөн. Кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козголду. Шектүү бүгүн камакка алынып, тийиштүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Мурда балыкчы жүргүнчү МАК жүргүнчүлөрдү ташуучу автотранспорттук ишканасына тиешелүү болгон Балыкчы шаарындагы 1,8 гектар жер тилкеси жана мүлк комплекси мамлекеттин балансына кайтарылды. УКМК текшерүүнүн жүрүшүндө жеке тараптардын Ысык көл облусунун Балыкчы шаарындагы кампа имараттарын жана база түрүндөгү курулмаларын камтыган аянты 1,8 гектарды түзгөн жер тилкесине жеке менчик укугун берүүчү мамлекеттик актысын мыйзамсыз алышкандыгы аныкталган. Аталган мүлктөр Ысык көл облустук мамлекеттик мүлк фонду тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен түз сатуу жолу аркылуу жеке жактарга өткөрүлүп берилген. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында аталган жер тилкеси имараттары менен бирге мамлекеттин менчигине кайтарылып, Балыкчы шаардык мэриясынын балансына өткөрүлдү. Жаш мугалимдерди турак жай менен камсыз кылуу маселеси өкмөттүн өзгөчө көңүл борборунда. Министрлер кабинетинин жыйынында жаш мугалимдер үчүн 0% ипотекалык программа иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Бул демилге билим берүү тармагындагы кадрларды колдоого жана аларды социалдык жактан камсыздоого багытталган. Буга чейин мугалимдер 4% үстөк менен жана баштапкы төлөмсүз үй алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп келишкен. Азыркы тапта мындай программага болгон кызыгуу жогорулап, кезекке тургандардын саны көбөйүүдө.
Толығырақ кийинки сюжетте сөз болот. Эми жаш мугалимдерге пайызсыз ипотекалык шартта турак жай алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бул жаңылыкты уккан жаш мугалим Назиме Тынчтыкбек кызы мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке туруу үчүн келди. Ал Алай районунан келип, учурда Манас шаарындагы номер 2 мектепте башталгыч класстардын мугалими болуп эмгектенет. Учурда үй бүлөсү менен батирде жашайт. Назиме Тынчтыкбек кыздын айтымында, пайызсыз турак жай берүү батирлеп жашаган жаш мугалимдер үчүн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн чоң колдоо болмок дейт. Мен Манас шаарында номер 2 мектепте иштейм. Өзүбүз алайлык болобуз. Жалатта батирде турабыз. Мектепте иштегениме жалпысынан 4 жыл болду. Бүгүн ГИКке өчүрткө келгем. Негизинен өчүрткө турганбыз, бирок бир кандайдыр бир себептерден өчүрткө жете албай атабыз да. Ошого бүгүн да бир консультация алып кетейин деп келгеммин. Негизинен жакшы болмок 0% менен бергенде. Анан дагы бул бөлүп төлөө кыйла жеңилирээк дагы болмок да. Мисалы, алган айлыгыбыз айлыктан айлыкка жетпей үй ала албагандар канча да. Бул 0% менен ошол эле акчаны бөлүп төлөө бизге дагы ыңгайлуу болмок. Мени түшүндүрдү, мына 7 планета боюнча түшүндүрдү. Баары түшүндүрүп алды. Таңнур Исакулова Манас шаарындагы номер 6 мектепте 1 жылдан бери башталгыч класстардын мугалими болуп эмгектенип келет. Ал мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алуу үчүн кезекке туруу боюнча документтерин даярдап жатканын билдирди. Жаш мугалимдерге 0% шартта турак жай берилери тууралуу маалымат аны мындан арыда өз кесибин таштабай иштөөгө шыктандырган. Номер 6 орто мектебинде иштеп келем. Ишке киргенимин жүзү уже 1 жыл болуп атат. Биз бөлүнүп чыга турган жаш семьяларданбыз. 2 балабыз бар. Азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык үйгө өчүрткө туруу аракетиндемин. Документтерди чогултуп, 0% менен бериле турган ипотека ишке ашып кала турган болсо, бул өтө чоң жаңылык болот эле. Азыр ар бир эле жаранга, ар бир эле мамлекеттик ишкерге бул үй проблема болсо керек. Бул биринчи проблема чечилип калса жакшы болот болчу. Биздин муктаждыгыбыз дагы биринчи өчүртө үй болот. Үй алсак көңүлүбүз ток, ишке болгон жөндөмдүүлүгүбүз да артмак. Мамлекеттик ипотекалык компанияга жаш мугалимдерди 0% шартта турак жай менен камсыз кылуу боюнча программа иштеп чыгуу тапшырылды. Министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев бул багытта атайын программа түзүү зарылдыгын белгилеп, тиешелүү тапшырманы мамлекеттик ипотекалык компанияга берди. Биз 2025 жылдын жылдык планын консолидацияланган бюджетти алсак 708 миллиард менен бекиткенбиз. 8 айдын жыйынтыгы менен январь-август бул консолидацияланган бюджет 749 миллиард сомго аткарылды. Мындай карасак жылдык планда аткарып койдук. Мурда мен айткам, жылдын аягына чейин быйыл консолидацияланган бюджеттин көлөмүн 1 триллион сомдон ашабыз. Буга чейин мугалимдерге жеңилдетилген шартта 4% үстөк менен жана баштапкы төлөмсүз үй алуу мүмкүнчүлүгү берилген. Бул багыттагы программа бардык мамлекеттик кызматкерлерге да тиешелүү болгондуктан ипотекалуу үчүн кезекке тургандардын саны көбөйгөн. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан берилип жаткан көп кабаттуу батирлердин багыты, негизги багыты бул 3 багытта берилет. Бул жеңилдетилген ипотека, арзан ипотека жана ошондой эле социалдык ипотека. Бул эми жеңилдетилген ипотекага бул биздин жалпы жарандарыбыз катыша алат. Бул жерде көпчүлүгүндө эми бюджеттик тармакта иштегендер, мугалим, врач, милиционер, бардык тармактагы бюджеттик тармакта иштегендер. Ал эми социалдык багыттагыларга бул деле бюджеттик тармакта иштеген жарандарыбыз, бирок бул жерде 1-2 айырмачылыгы бул баягы аяр үй бүлөлөргө көбүнчө ушул багытка туура келип калат. Ал эми төлөмдөрү мөөнөтү бирдей 25 жыл, пайыздык чени 4%, баштапкы төлөм жок. Жалал Абад облусунда учурда жалпы 15 000 мамлекеттик ипотекалык турак үйдүн курулушу жүрүп жатат. Облус боюнча 4500 жаран үй алуу үчүн кезекте турат. Манас шаарында жана Сузак районунда жалпысынан 2000ге жакын батир пайдаланууга берилген. Учурда жарандар ал үйлөрдө жашап жатышат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, регион. Ош шаарында катары менен 4 көчө капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин унаа каттамы үчүн ачылды. Бүгүн 30 сентябрь Разаков көчөсү Масалиев көчөсүнөн темир жол
өтмөккө чейин толук асфальтталып пайдаланууга берилсе, кече түнү 3 көчө ачылган. Иш-чарага мэр Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, шаар тургундары катышып, жаңы жолду жашоочулар менен бирге көрүштү. Көчөлөрдүн эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар, ирригациялык лотоктор жана жашыл аймак каралган. Ош шаарындагы Разаков көчөсү Масалиев кен көчөсүнөн темир жол өтмөккө чейин толук асфальтталып, бүгүн 30 сентябрь пайдаланууга берилди. Жолдун ачуу иш-чарасына Жеңишбек Токторбаев, шаар тургундары катышып, жолду жашоочулар менен бирге көрүп чыгышты. Жалпы жолдун жана тротуардын узундугу 3 чакырымга жакын, кеңдиги 24 метр. Кана. Садыр Нуркожоевич, мына сиз мына Ошко келип, Оштон бери неме кылып атасыздар. Сиздер эң жакшы иштерди кылып атасыздар. Амин. Ош байыркы шаар болгон. Амин. Ушу байыркы шаарды азыркы немеге тегештирип неме кылып атасыз. Амин. Сизге ар дайым ушу ден соолук болсун. Амин. Алла таалам колдосун. Алдыңызга койгон нерселерди баардыгы аткарылып. Амин. Эч качан алдырбаңыз. Өзүңүздүн принцибиңизден түшпөңүз. Бар болуңуз, аман болуңуз, бала чакаңыз. Аллаху акбар, ак жолдой болсун. Ошондой эле кече 29 сентябрда Ош облустар аралык ооруканасынын алды иреттелип пайдаланууга берилген. Ачылыш аземге жергиликтүү бийлик, шаар тургундары катышкан. Kana bardığız. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Mağjoltoy olsun, daim. Mağjoltoy olsun. Мында оорукананын Мониев көчөсүнөн Мадумаров көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү соода түйүндөр, дарыкана жана ашканалар каналдын курук аймагынан бошотулуп тазаланган. Бошотулган жерге асфальт төшөлүп, реттелип, унаа каттамдары үчүн жол 2 тилкелүү болуп кеңейтилип, унаа токтотуучу жай да каралган. Областтык оорукананын жолу ак жолтой болсун. Эми мунан бияка ушундай жанагындай иретсиз соода түйүндөрү курулбай, татынакай жол болуп, больница үчүн жакшы кызмат кылып берсин. Андан сырткары, урматтуу бир туугандарым, бул жол тетиякта мынакей Тажик көчөсүн өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аякта дагы абдан мына эскилиги жеткен үйлөр көп көчү. Ошол үйлөрдүн баарын көчүрүп чыгып, үйлөрдүн көчкөн биздин жарандарыбызга баарына үй бердик. Ошол жерге больница келген, андан сырткары могу жердеги Өзгөн, Кара Суу, Жалабатка кеткен стоянкалардын баарын ушака жылдырабыз дагы Тажик көчөгө. Ал жакты 2 полосалуу, 2 тилкелүү жол кылып, бул жерде бир гана ушул больница үчүн жол болот. Андан сырткары могу жердеги соода түйүндөрдүн баарын тетиякта ишкер жакка алып кирип, жанагы Хабиб Абдуллаев көчө жактан, сырт жактан кире турган машинени заезде ошол сырт жагынан кире турган кылып жасайбыз. То есть могу жакты бир аз разгрузка кылыш керек болду, машинени азайтып. Ошол андан сырткары мынакей өткөндө ушул жерде соода түйүндөрүндө соода кылган бир апабыз, эжебиз аябай сасана болуп, кыжалып болуп, эмне үчүн биздин соода түйүндөрү кетип калды, быйман калып калды деген дагы бир видеого чыгып жүрдү. Урматтуу бир туугандарым, көрдүңүздөр, ал такыр андай эмес. Бул жердеги баардыгы бирдей барды көчтүк. Тияктан баштап, буруштан баштап до конца баарын көчүрүп алдырдык. Быйман ишканасы бул мурда жанагы өзүңүздөргө жакшы белгилүү Искендер Гайыкулов деген Счетный палатанын председатели болгон, төрагасы ошол кишиники болгон. Ал киши өз ыктыяры менен биздин мэриянын балансына өткөрүп берди. Ал жер мэрияныкы, үстүндөгү курулуш ал кишиники болчу. Ал киши менен биз сүйлөшүү жүргүздүк. Ал өз ыктыяры менен бизге ошол больницаны мэриянын балансына өткөрүп берди. Мурда 1 миллион сом төлөчү экен, азыркы убакта 6,5 миллион сом төлөйт.
Ушул эле түнү Достук номер 49-көчөсүн Атабаев көчөсүнөн Санкт-Петербург көчөсүнө чейин толук асфальтталып пайдаланууга берилген. Мэр Жеңишбек Токторбаев жаз айынын башында рейдти кыдыруу учурунда шаардагы унатыгындарды жоюуда аталган 2 көчөнү ачуу маанилүү экендигин билдирип, капиталды оңдоп түзөө боюнча тапшырмасын берген. Улук болсун жолуңуздар. Бейле кетсек, Ош шаарында 9 айда жалпы 100 чакырымга жакын жолго асфальт төшөлдү. Бул буга чейин 10 жылда жасалган жолдон көп экени маалымдалган. Асия Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы, Ош. Азербайжандын Көйгөл шаарындагы Олимпиадалык спорт комплексинде 3-чү КМШ оюндарынын алкагында самбо оюнча мелдештер жыйынтыкталды. Атылган мелдеште Кыргызстандын 4 спортчусу байгели орундарды ээледи. 2 спортчу күмүш тагынса, 2 коло медаль тагынды. 28 сентябрда Азербайжанда башталган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 3-чү оюндары 8 октябрда жыйынтыкталат. Жалпысынан 3-чү КМШ оюндарында 13 өлкөдөн келген 1624 спортчу күч сынашып, 23 спорт түрү боюнча 246 медаль топтому ойнотулууда. Атылган оюндарга Кыргызстандан 166 катышуучу барды. Анын ичинен 126 спортчу. Спортчулардан тышкары делегациянын курамында машыктыруучулар, калыстар, дарыгерлер жана окуучулары кирет. Эске салсак, 1-чи КМШ оюндары Татарстандын Казан шаарында өткөн. Ал эми 2-чи КМШ оюндары Беларуста уюштурулган. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурду. Аны мен Айбек Исабеков тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.